Кыргызстанда коронавирустан дагы 11 киши каза болду. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Бишкек шаарында 4 киши, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 1, Нарын облусунда 1, Жалал Абад облусунда 3 жана Баткен облусунда 1 адам каза болгон. Кыргызстанда коронавирустан жалпы 1420 киши каза болду. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган 410 жаңы учур катталды. Учурда Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 37129ду түзөт. Алардын ичинен 27927 киши айыгып чыкты. 1420 киши көз жумду. Ал эми коронавирус пандемиясы узакка созулуп, анын кесепеттери жакынкы ондогон жылдар бою сезилиши мүмкүн экенин Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебрейесус билдирди. 1-августта Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өзгөчө кырдаалдар комитети коронавирус инфекциясына байланыштуу эл аралык өзгөчө кырдаал киргизилген январдын аягынан берки 6 айдагы абалга баа берүүчүн чогулду. Анын жыйынтыгында комитет азыркы пандемия менен күрөшүп жаткан мамлекеттерде күрөштөн чарчап калуу коркунучу бар экенин эскертти. Буга чейин айрым эксперттер менен саясатчылар, анын ичинде АКШнын президенти Дональд Трамп, Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму эпидемияга карата өтө жай реакция кылды деп айыптап чыгышкан. Уюмдун башчысы 1-августтагы жыйында эл аралык өзгөчө кырдаал Кытайдын сыртында коронавирустан эч ким каза боло электе жарыяланганын билдирди. Джон Хопкинс институтунун эсебине ылайык дүйнө боюнча вирус жуктургандардын саны 18 миллиондон ашып, 700 миңге жакын киши каза болду. Коронавируска кабылгандардын саны көбөйүп жатканына карабастан, Германиянын баш калаасында 1-августта 20 миңдей адам карантинге каршы демонстрацияга чыгышты. Полицияларды күч менен таратты. Кошмо Штаттар дүйнөдө коронавирустан эң жабыркаган мамлекет бойдон калууда. Бул өлкөдө COVID-19 илдетине 4,6 миллион адам кабылып, 154 миң киши көз жумду. Жазында карантиндин жардамы менен бул илдетке каршы күрөштө ийгиликке жетишкен штаттарда да коронавирусту жуктуруп алгандар көбөйүп жатат. Түштүк Африка мамлекетинде бул ооруга чалдыккандардын саны 1,5 миллиондон ашып, дүйнөдө 5-орунга чыкты. Алдыңкы 5-орунда АКШ, Бразилия, Индия жана Орусия жайгашкан. Ал эми өлгөндөрдүн саны боюнча АКШ, Бразилия жана Мексика сап башында турат. Ош шаарында 1 күндүзгү стационар жана 2 инфекциялык стационар убактылуу жабылды. Алишер Навай атындагы күндүзгү стационарда дарылангандардын баары айыгып чыгып, өткөн жуманын аягында борбор убактылуу жабылды. Буга себеп шаарда оорулардын санынын кескин кыскаргандыгы. Бул тууралуу Ош шаарынын саламаттык сактоо тармагынын координатору Кыялбек Ташболотов билдирди. Анын айтуусунда ошол эле кезде санитардык нормалар толук түрдө сакталуусу зарыл. Июнь айынын башында оорулардын саны көбөйгөн бир стационардын өзүндө эле 800 бейтап дарыланган. Ал эми учурда жалпы ооругандардын саны 408ди түзөт. Ошол эле учурда коронавирус оорусунан айыккандардын саны көбөйүп, оору менен кайрылгандардын саны азайды. Ооруканада бизде оорулардын саны 700дөн ашкан болчу. Бул эми июль айынын бир эң көбөйгөн учуру июль айынын 5-теринен бир 10-доруна чейин болгон учур болгон да. Ошол эле учурда, ошол эле убакта июль айынын 5-нен 10-на чейин биздеги түзүлгөн күндүзгү түнкү стационарларга келген жарандардын саны дагы аябай көтөрүлгөн, бийик деңгээлге жеткен. Бир стационарга 800ге жакын жаран кайрылган убактар болгон. Мына ошол стационарларда азыркы күнү эң көбү 150-200ге жетпей кайрылып, бардыгы азайып, ушул ооруларыбыз бардыгы жакшы болуп, үйлөрүндө жакшы болуп атат да, кайрылуу азайды. Обсервация жана госпиталда жаткан жарандардын тамак ашына 38,2 миллион сом сарпталды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров билдирди. Анын айтымында, учурдагы пандемия маалында аларга бир нече негизги милдеттер жүктөлгөн. Тиешелүү шарттары бар обсервация жана госпиталдык жайларды даярдоо, дезинфекциялоо иштерин жүргүзүү, бейтап жана медицина кызматкерлерин 3 маал тамак менен камсыз кылуу, гуманитардык жардамдарды кабыл алуу, аларды сактоо жана жерине жеткирүү. Бүгүнкү күнгө карата министрлик тарабынан обсервация жана госпитализацияда жаткан 33,032 жаранга 779,034 порция тамак берилип, ага 38,242,1 миң сом сарпталган.
Оштон 6 дарыгерлердин тобу Ысык Көл областына жөнөп кетишти. Алар коронавирус илдети менен күрөшүүдө кесиптештерине жардам берүү үчүн өз ыктыярлары менен барышууда. Дарыгерлердин тобу бүгүн Каракол шаарындагы облустук ооруканада иштерин баштайт. 4 август күнү дагы 2 реаниматолог жөнөтүлөт. Медиктердин мындай чечимди көлдөгү туристтик сезонго байланыштуу кырдаал күчөп кеткендиктен улам кабыл алышкандыгын айтышат. Ош облусунун жана Ысык Көл облусунун башчылары сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн соң дарыгерлер транспорт менен камсыз болушту. Ал эми ак халатчандардын айтымында мындай оор кырдаалда ар бири жарандын ден соолугу үчүн жан үрөп иштөөгө даяр экендигин билдиришет. Бизде азыр 5 врач кетип атат. Шаардык оорукананын врачтары, детская областная больница жана областная больницадан 5 врач кетип атат. Бул врачтардын арасында реаниматолог, невропатолог, гинеколог жана гематолог врачтар бар. Булар бардыгы тажрыйбалуу врачтар. Красный зонага 3-4 жылдан кирип чыккан тажрыйбасы бар врачтар кетип атат. Асол Молдокматова жетектеген боорукердиктин башкы кеңсеси кайрымдуулук миссиясы бүткүл Кыргызстан боюнча улантылууда. Буга чейин жардам Ысык Көл облусуна, Талас облусуна, Кара-Балтага, Сокулук, Молдовоновка айылдарынын жана Москва облусунун жашоочуларына жеткирилген. Андан ары штабтын маршрутунда көп сандагы калктуу конуштар көрсөтүлгөн. Мисалга Таш-Көмүр, Алабука, Баткен облусу жана Түштүк региондор. Для меня все кыргызстанцы едины. Мы просто служим народу. Штаб добра перемещается по стране и адресно доставляет помощь. Спасибо за все то, что вы и мы сообща делаем. Это сейчас очень важно. Асол Молдокматова белгилегендей, штаб боорукердиги майрам жана дем алыш күндөрсүз иштеп, тез жардамга муктаж адамдарга керектүү дары-дармектерди, тамак ашты, медициналык шаймандарды жеткирип турат. Я ежедневно рискую жизнью, захожу в красную опасную зону, раздаю медикаменты тяжело больным, появляюсь в дневных стационарах для того, чтобы знать ситуацию изнутри. Но я не сожалею, это в какой-то мере просто еще и для кыргызстанцев мотивация, чтобы они не опускали рук, чтобы они не разуверились, что все будет хорошо. Я служу народу, делаю это вне политики, никогда в политику не пойду. Штабтын башчысынын айтымында 1 секундка токтоп калуу мүмкүн эмес. Анткени вирустун экинчи толкунуна кыргыздар толугу менен даяр болуп, алардын ден соолугун жана өмүрүн сактап калышы керек. Мы очень часто слышим разговоры о второй волне. Необходимо ее встретить во всеоружии. Она неминуема. В каждом регионе неизбирательно, а именно в каждом регионе должна появиться современная больница с реанимацией. Естественно, необходимо пересмотреть заработную плату медработников. У медработников должен быть свой ведомственный санаторий на берегу Ысык-Куля. Это очень важно. Необходим обмен опытом. Прохождение и повышение квалификации медработников за пределами страны, в международных модерновых клиниках, которые очень хорошо оснащены. Коомдук ишмер кыргызстандыктарды сергек болууга жана санитардык эрежелерди сактоого, гигиена, аралык, обочулонууга үндөйт. Жакшылык штабы жардамга муктаж адамдарга жардам берүүнү уланта берет. Асол Молдокматова ар тараптуу жардам көрсөтүү максатында чет өлкөдөгү мекендештер жана коомдун жергиликтүү лидерлери менен тынымсыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп турат. Асол Молдокматова дем алышсыз жана майрамсыз Кыргызстандын аймактарына даректүү жардам көрсөтүүнү улантат. Ош облусунун Ноокат районунун 37 жаштагы тургуну Махабат Имарова өнөкөт бөйрөк оорусуна кабылып туш болгонуна 5 айдын жүзү болду. Ошол убакыттан бери гемодиализ менен күн кечирүүдө. Дарыгерлер ага 2 бөйрөгүн тең суулуп жатканын айтышууда. Азыркы учурда гемодиализ менен гана жашап, чет өлкөдө операция жасоого муктаж болуп жатат. Махабат айым алгач ашказаны ооруп дарыланып жүргөн, бөйрөк оору экенин билген эмес. Ак халатчандар чет өлкөдө операция жасатууга болоорун айтышты. Бирок ага жалпы $20 000 каражаты керектелет. Мындай суммага алардын үй бүлөсүнүн чамасы жетпегендиктен кайрымдуу жарандардан жардам сурайт. Учурда Бейтап шаардагы клиникалардын биринде дарыланып жатат. Дарыгерлердин айтымында Махабат Имарованын алгачкы күнү келгенде абалы оор болгон. Азыр орточо деп бааланууда. Бейтапка гемодиализ акылсыз берилип, жумасына 3 жолу кан куюлат. Эгерде Имаровага жардам берүүнү каалаган жарандар төмөндөгү даректерге кайрылышса болот жана Бейтапка бир тууган эжеси донор болууга даяр.
Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин көмөгү менен Кытай Эл Республикасынан Бишкек шаарына чартердик рейс менен ар бири 10 литрден болгон 78 кычкылтек концентраттары жеткирилди. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлайт. Жаңы аппараттар республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынып, аймактарга бөлүштүрүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине өткөрүлүп берилди. Белгилей кетсек, буга чейин Кытай Эл Республикасынан ар бири 5 литрден болгон 1500 кычкылтек концентраттары алынып келинген. Мындан тышкары өткөн жумада 10 литрликтен 40 даана концентраттар жеткирилген. Ушул аптада ушундай эле көлөмдөгү 350 жаңы аппарат келери күтүлүүдө. Жалпысынан Кыргыз Республикасы Кытай Эл Республикасынан 2000 кычкылтек концентраттарын сатып алды. Жогорку окуу жайларга онлайн кабыл алуунун экинчи турунда абитуриент онлайн системасына 15131 талон келип түштү. Анын 5730 бюджеттик орундарга, 9401 талон келишимдик негизде билим алууга. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык экинчи турдун жыйынтыгы менен 6260 абитуриент жогорку окуу жайга кабыл алынды. Анын 1130 бюджеттик негизде, 5130 келишимдик негизде билим алышат. Онлайн кабыл алуунун ар бир турунда абитуриентте 2ден талоон болот. Анын бирин келишимдик негизде, экинчисин бюджеттик негизде билим алууга таштай алат. Абитуриенттерди онлайн кабыл алуу биринчи кезекте пандемия учурунда болочок студенттердин коопсуздугун камсыздайт жана алардын жогорку окуу жайларга массалык топтолуусуна жол бербейт. Мындан сырткары абитуриенттин үйүндө отуруп эле санариптик жол менен жогорку окуу жайларга тапшыруусуна жол ачат. Бардык абитуриенттер үчүн бирдей шарт жаратат. Окуу жайлардагы кабыл алуу комиссияларынын ишин оптимизациялайт. Алардын конкурстун жүрүшүнө жана жыйынтыктарына тийгизүүчү таасирин азайтат. Абитуриенттер 5 август саат 14:00 чейин өтүнмөлөрдү бериши керек. Ар бир тур аяктагандан кийин 3 күндүн ичинде кабыл алууга сунушталган абитуриенттер жождо окуу каалоосун тастыктоосу зарыл.